Өнүгүү деп жазылган калпактар атайын ушул күндүн урматына тигилген. Чеберлердин кылда той чабытынан жаралган калпакка партиянын белгиси түшүрүлдү. Баш кийимдин бир чети кошумча кыргыздын оюму менен кооздолуп, азыркы жаштардын табитине туура келген формада даярдалды. Санатбек жогорку окуу жайлардын бирин аяктап жаткан кези. Кыргыздын жигити ак калпакты башынан түшүрбөй кийгенге аракет кылат. Анткени ата-бабадан калган кийимди аздектеп бийик кармоо бул милдет деп билет. Бизди калпак бул өтө ыйык нерсе. Мен үчүн ыйык баш кийим. Биз улуттугубуздун баш кийими бул мисалы мен асырап жайы кышы дебей дайым башыма түшүрбөй кийгенге аракет кылам. Калпак биз үчүн өтө улуттук баш кийимибизде аябай патриоттук нерсени билдирип турат. Мен калпакты кийген сайын өзүмдү кыргыз экендигин билем да. Мисалы азыркы учурда көрөбүздөр калпакты майрам гана күнү кийишет дагы, башка күнү кийбей койгон убакыттар болот да. Бирок биз андай кылбашыбыз керек. Өнүгүү-Прогресс партиясынын жаштар канаты уюштурган иш-чарасынын алкагында журуш да каралган. Буга ылайык Ош шаарынын жаштары патриоттукка чакырган ураандар менен шаар ичинде жөө басып, баш кийимдин улуулугун даңазалашты. Калпакты биз ата-бабабыздан мураска эмес, келечектен аманатка алдык. Ушул калпакка аяр мамиле жасап, келечек муунга аманатыбызды тапшырып берүүгө чакырар элем. Дайыма Кыргызстаныбыз өнүп өсүп, эгемендүүлүктүн жолунда жетишип, жакшы күндөрдө жүрө берели. Өнүгүү-Прогресс партиясынын жаш активисттери салтанаттуу журуш менен гана чектелбестен, жол боюндагы таштандыларды терип, жакшы үлгү көрсөтүштү.